Красавчик, брат. Молодец. Kimde? Kim al? Kim? Ko'tarib ketdi, qanday yo'laldi unga? Futbol oyununa başladı biraz. Sen albayım. Тең келишкен, төк келишкен команда экен. Азыр эч кандай эсеп боло элек, эсеп ачыла элек. Экөө тең 0-0 эсебинде ойноп жатышат. Ийгиликтерди өзүңдү тааныштырып, анан футбол оюну кандай өттү, кандай абалдасың, чарчадыңбы, оюн кандай болду, ошол жөнүндө бир айтып кетпесиң, телевидениега. Менин атым Тынчтык. Бүгүн биримдик футбол ойношто чоң рахмат. Кыргыздардын ишине кирип. Футбол жакшы, көңүлдө өтүп атат. Жакшы. Чарчаган жоксуңарбы? Жок, нормально биринчи. Утуңарбы, Калдык биринчи. эмне себептен ошол утулуш болуп калды, кандай ойлойсуңуз? Мен топто калып кетти. Жумушту окуптар. Рахмат. Мекендештер бүгүн биздин биримдик коому Кореядагы ушул атайын футбол оюнун уюштурдук элек. Ошол боюнча бир-эки сөз биздин коомдук оюнубуздун мүчөлөрүнө сөз бере кетсек. Бүгүн оюн кандай болуп атат? Өзүң бир-эки каалап элек. Бүгүн негизинен оюн жакшы болуп атат. Элдин маанайында жакшы, буюрса аба ырайы да жакшы. Мен ойлойм, жакшы мындай кыргыздардын биримдиги мындан да сакталып кеткен. Рахмат. Ошондой эле биздин коомдук оюндун төрагасы Ирлан Мазековго сөз бере кетсек. Ошол оюн кандай болуп атат? Эмне максат ушул оюн, ошол жөнүндө бир-эки айта кетпейсиң? Мен биринчи бүгүн ошол биримдик коомдун ушул Түштүк Кореяда жашап жаткан кыргыздардын башын бириктирип, ошол мындан ары салпка айлантуунун максатында ошол коомдук оюн бүгүн биримдик кубогун уюштурдук. Кудай буюрса, мына ойдогудай погода да жакшы болуп берди, элдин да маанайы жакшы. 150 адам келип берди, кудай буюрса жакшы. Дагы мындан ары дагы биримдик коомдук уюму көптөгөн иштерди өткөзөрүнө ишенем. Ошо. Рахмат. Эми ушул уюштургандардын бири Самарбекке дагы бир сөз бере кетсек, ушул жердин ээси десек болот. Киминар боюнча да айта кетсек. Бүгүн биримдик коомдук уюму биринчи футбол кубогун коюп жатат. Ошол кубокту биринчи кубогу 2012 жылдан баштап, мындан кийинки жылдан экинчи, үчүнчү, төртүнчү болот. Андан кийин экинчиден бул биримдик өзү атын айтып койгондой, Кореядагы кыргызстандыктарды биримдикке чакыруу менен ушундай спорт оюндары жана ар кандай башка жакшы маарекелер менен чогултуп турат. Анан эртең мененки болгон семинар жөнүндө бир-эки сөз айта кетпейсиңби? Бул жерде Кореяда жүргөн эмгек мигранттарына айдоочулук күбөлүктү алуу боюнча бир мүмкүнчүлүк пайда болду. Себеби мурун айдоочулук күбөлүктү алыш үчүн корейче менен окуш керек эле. Ал эми азыр болсо ошол орусча, кыргызча тилге которулуп, ошол менен окуп, анан корей тилин алган, корей айдоочулук күбөлүгүн алганга жакшы мүмкүнчүлүк пайда болду. Буюрса кийинки жума демалыштан баштап окуу процесси башталат. Рахмат. Мынакей. Футбол оюнун уюштуруп, футбол оюну өтүп жатат. Ошого сен судья болдуң. Футбол оюну кандай өтүп жатат? Футболдун эрежелери бузулган жокпу? Ошол жөнүндө бир айта кетсең. Футбол оюн уюштурган өтө жакшы нерсе. Бирок оюнда нарушение болот. Нарушение болгондон судья барда, судья баарын карап көрүп турат. Футбол жакшы өтүп атат.
эми ушу ким уюштурса да ушуларга да рахмат. Биримдик ушу уюштуруп биримдик уюмуна да эң чоң рахмат. Ушундайлар футбол көптөн болуп турсун. Мекендештерге эмне каалоо тилек айта кетесиз? Мекендештерге баарына тынчылык. Кризис болбой эле койсун, токчулук болсун. Рахмат. Эми ошол футбол уюштургандын инициатору, футбол секторунун председатели Кайратка сөз берип коелу. Бир-эки сөз айта кетиңиз ушул футбол оюну боюнча. Футбол бүгүн 6 команда катышып, аябай кызыктуу. Жакшы элдер келип берген үчүн рахмат. Ошо кыргызстандыктарга ден соолук каалайбыз, иштерине ийгилик. Кыргызстаныбыз өнүп өссүн. Ошо. Рахмат. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу футбол көрүүчүлөр. Мына бүгүн өзүбүздөр күбө болгондой эгемендүүлүк, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата өткөрүлүп жатат. Биримдик коомунун уюштуруусу боюнча чоң деңгээлде өтүп жатат десем жаңылышпайм. Ошол эле учурда мекендештерди кыргыз жеримди эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктап, жана ушул жанымда турган ушул биримдик коомунун катчысы Жолоюго сөз берсем. Рахмат, урматтуу мекендештер. Бүгүн Түштүк Корея өлкөсүндө чоң мероприятие болуп жатат. Кыргыздардын Кореядагы жалпы кыргыздардын спорттук оюну болуп жатат. Ошо менен бирге жалпы кыргызстандыктарды эгемендүүлүк байрамы менен куттуктайм. Дайым бирге ынтымакта ушундай чоң ийгиликтерге жетишибизге тилектешмин. Рахмат. Yes. Stop.